Райкан Шүкүрбеков атындагы номер 38 окуу тарбия комплекс мектеп гимназиясында мен англис тилинде манас айталам аталышындагы кароо сынагынын жыйынтыктоочу бөлүгү өткөрүлдү. Аталган кароо сынак былтыр биринчи жолу өткөрүлгөн. Долбоордун автору жана демилгечиси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, эл агартуунун отличниги, Улуттук университетинин англис тили факультетинин алгачкы бүтүрүүчүлөрүнүн бири Шааркан Кенжегулова. Кароо сынак биринчи жылы Бишкек шаарында гана өтсө, быйыл жалпы республикалык деңгээлде өтүп жатат. Былтыр болсо биз ошол апамдын турнирин өткөргөнбүз англис тили боюнча. Агесте мен апам тилбийлесе эле 4 райондон ошол биринчи өткөрүп, абдан жакшы өткөн. Апам өзү мугалимдердин баарына өзүнүн батасын берди. Анан кийин апам ушул быйыл январь айында өтүп кетти. Ошонун апамдын ошол баштаган ишин улап, бир туугандарыбыз баарыбыз биригип, анан азыр ошо республикалык деңгээлде ошол апамдын ушул мен англисче манас айталам деген турнирин баштап отурабыз. Каржы маселеси биз өзүбүз бир туугандар баарыбыз чогулуп фонд түздүк. Апабыздын ошол Кенжегулова Шааркан атындагы фонддун эсебинен каржыланып атат бүгүнкү күндө. Ойганы кулунум ыйлай бербе буркурап, балам боздой бербе чыркырап, беренин төрөң өлгөн соң белиңди байлаган экен. Бүгүнкү сынакта биз катышуулардын сөзүнүн тактыгына, обонун укуктуулугуна, демине, аткаруу чеберчилигине карап, калыстарда өзүнүн баасын берет. Ошол багытта кыргыз тилинде, англис тилинде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, өзүнүн өтө бир өнөрүн өркүндөткөн, талантын ташкындатканын да бир жакшы камылга көргөндөр бүгүн байгелүү өзгөчө белектерге ээ болот. Бүгүнкү сынакта жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар, баалуу белектер, ошондой эле коңшу Казакстан Республикасынын Алматы шаарына 20 чакты адамга жолдомо берилүүдө. Кароо сынакка республика боюнча 44 айыл 32 шаардын окуучулары катышып, тандоо турларынан жеңип чыккандар Борбор калаага келишкен. Алар Марбайжиевдин варианты боюнча жазылган манас үчилтигинин англис тилиндеги котормосунан үзүндүлөрдү айтышты. Балдар орус тилинде да, кыргыз тилинде да, англис тилинде да айтып атат. Жайылтуунун бул чоң түрү. Себеби деген ар бир нерсе башка жерге тил аркылуу гана кетет. Булар ишеничтүү кылып, жүрөктөн чыгарып айтып атат да, жасалмалуулук жок. Ушунчалык тимеле шадыраңдашып, сүйүнүп, кубанып айтып атат. Биз Нарын областынын Байетов районунан келдик. Буюрса 2 окуучап келгенбиз. Жакшы үмүт менен турабыз. Бул жерде кыз сайкал жөнүндө көкөт айынын ашы боюнча айтышат. Биз буга бир 6 ай, 7 айдай ашык даярдандык. Англисчесин айтуу аябай кыйын болду. Кыргыз тилинде айтканга өзүбүздүн тилибиз болгондуктан байланыштуу ал жеңилирээк, англис тилинде болсо дагы ийгиликтерди жаратканга жетише алдык. Ош шаарынын Өзгөн районунан келдим. Негизинен 13 жашыман баштап манас айтам. 86 мектептен келдим. Манас айтууга өзүмдүн жакын досум Бейкут деген досум түрткү болгон. Азыркы учурда манасты кандай десем, жакшы айтам десем да болот. Көптөгөн ийгиликтерге жетип келдим. Кара жинде Исмайыл, кардан бакырып. Абай гуманитардык экономикалык колледжинин студенти Анна Андреева да аталган сынакка мыкты даярдыгы менен келген. Кулунум келгендердин кепуктум, чесирежен кесепет хатча. Я приехала сюда рассказывать. Өзүмдүн каалоом менен катышып атам. Мага манас айтуу абдан жагат. Оор деле болгон жок, бир аз ритмдин үстүнөн иштедим. Мага Саякбай Каралаевдин манас айтуусу мотивация берди. Трудностей у меня не было никаких в изучении, но были немного трудностями с ритмикой, но я слушала Саякбая Каралаева, и это дало мне какую-то мотивацию приехать сюда, показать, что вот в городе Харабалта тоже могут рассказывать манас. Ал эми сынактын баш байгесин Бишкек шаарынын номер 88 орто мектебинин 6 классынын окуучусу Рыскелди Мелисов жеңип алды. Элнура Канярбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.